Адам сатуу деген эмне? Өз кызыкчылыгына пайдалануу максатында адамдарды азгырып, алып кетип, жашырып, колдон колго өткөрүп, коркутуп, күчтөп же мажбурлоонун башка түрлөрүн колдонуп, уурдап кетип, эшелондук менен алдап, үстөмдүккө салып же кыйчалыш кырдаалда калганынан пайдаланып сатып алуу же аларды көзөмөлдөп тургандардын макулдугун алыш үчүн аларга кун төлөп берип сатып алуу дегенди билдирет. Мисалы, эмгекке мажбурлоо, кулчулук, эрксиз абал, сойкулук, кул сатуу, карыздык кулчулук, эмгекти эксплуатациялоо, үй чарбаларда иштөө, куралдуу түзүмдөргө никеге туруу, органдарды алуу. Басма сөздө, радио, телевидениеде же интернетте чет өлкөдө жумуш иштөөгө чакырган, мисалы окууну, жумушту, чет тилин үйрөнүүнү же саякаттоону сунуш кылган митайын жарыялар берилет. Айрым келин кыздар жактырып калган сыяктанып, жакындап, ишенимине кирип, алдап сатып жиберүүгө ниеттенген адамдардын азгырыгына жетеленишет. Адам сатуу менен шугулданган эркектер да, аялдар да өздөрүн торуна түшүрүш үчүн көздөгөн адамдын ичи коюнуна кирип, кыжаалат кырдаалдан, мисалы каражаттан каржы алып турганда же үй бүлөсүндө кыйынчылык болуп турганда ажаат ажып жардам берүүгө ниеттенип сыяктанат да мындай кыйын кырдаалдан чыгуунун оңой жолу бар экенине ишендиришет. Жакшы ишке азгыргандар жумуштун шарты, эмгек акысы тууралуу жалган маалыматтарды берип, же жашоонун кулчулукка тете шарттарын, эмгек акынын жарыбаган өлчөмүн же такыр эле төлөнбөстүгүн жашырып коюшу ыктымал. Алар жаман нерсени ойлобостон, алар менин досторум жана мага жамандык каалашпайт, алар мага жардам бергилери келип жатат деп ойлошот. Кээде адамдар айласы кеткен учурда карызга малынганда досчулук, тууганчылык байланыштарын пайдаланышат. Жылына 600 000ден 800 000 адам эл аралык адам сатуунун курмандыктары болушат. Алардын 80%-ин аялдар жана балдар түзөт. Эксплуатация пайдалануунун ар кандай түрлөрүн, мажбурлап иштетүүнү жана кулчулук кызматтарды же кулчулукка кирептер кылуучу адаттарды, эрксиздикти жана органдарды алууну өз ичине камтыйт. Чет өлкөдө жумуш издөө учурунда өзүңдү коопсуздуктан кантип сактоо керек? Чет өлкөдө иштөө үчүн сага колдонуудагы паспорт жана жумуш визасы керекпи? Эгер сиз чет өлкөдө иштөөгө ниеттенсеңиз, колдонуудагы паспорт жана жумуш визасы сөзсүз керек. Бирок колдонуудагы паспорт жана жумуш визасы сизге адам сатуу курмандыгы болбосуңузга кепилдик боло албайт. Адам сатуунун ар кандай жолдору бар. Ошондуктан, эгер сиз келишимге кол койсоңуз деле, ал сиздин адам сатуу курмандыгы болбослугуңуз үчүн кепилдик боло бербейт. Ошондуктан ар дайым сизге жумуш сунуштаган агенттиктин документтеринин, лицензиясынын тактыгын текшергиле. Сизге жумуш сунуш кылган агенттиктин мыйзамдуулугун текшеришиңер керек.